Ассалому алейкум кымбаттуу достор. Силерге Кудайдын батасы тийсин. Микрофондо алып баруучулар Камчыбек Кыштобаев, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз үй бүлө турмушу жөнүндөгү аңгемебизди улантабыз жана бүгүн жаш жубайлардын жана ата энелеринин ортосундагы мамилелери жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин үй бүлө жөнүндөгү берүүлөрүбүз сиздерге үй бүлөңүздөрдү чындоого жардам берип жатат го деген үмүттөбүз. Көптөгөн динге ишенген адамдар бүгүнкү күндө биз бир туугандарыбыз жана биздин руханий бир туугандарыбыздын негизи болуп эсептелген жалгыз Кудайга ишенебиз. Руханий бир туугандык деген өз эмне? Бул жөнүндө биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Азыркы жаштар үйлөнөр замат эле ата энелеринен бөлүнүп өздөрүнчө жашоого шашышат. Ал эми ата энелери болсо мындай деп ойлошот. Жаштар жакшы жашаш үчүн биздин кийлигишпегенибиз жакшы. Жаш жубайлар буга макул болушуп, ооба, биз өзүбүзчө эле жашап кете алабыз дешет. Бирок мындай чечимдин туура эместиги турмушта көрүнүп жатат. Жаштар өзүлөрүнүн көз каранды эместигин көргөзгүлөрү келишет. Ал эми ата энелер болсо ыр-чыры жок, бака шакасы жок, тынчыраак жашагылары келишет. Бирок жаштар өздөрүнчө бөлүнөр замат эле карама каршылыктар башталат. Жаш жубайлардын ата энелеринин квартирасы бар. Ал эми жаштар кайда барышат? Мына ушул жерден өз ара келишпестиктер башталат. Мисал келтире кетели. Жамиля менен Марат үйлөнүүнү чечишет. Мараттын ата энеси журналисттер, ал эми Жамилянын ата энеси пенсиядагы кишилер. Мараттын ата энеси дайыма иш боюнча кыдырып жүрүшчү. Ошондуктан Марат өз алдынча жашоого көнүп бүткөн. Марат ата энесин көп деле көрчү эмес. Ал эми Жамилянын ата энеси бош убактыларын дайыма балдары менен бирге өткөрүшчү. Убактыларын көбүнчө балдарды тарбиялоого жумшашчы. Жамилянын ата энеси өзүлөрүнүн мурунку квартирасын улуу кызына беришип, өздөрү Жамиля менен кооперативдик квартирага көчүп чыгышат. Албетте, Жамилянын ата энеси Мараттын энеси менен атасы квартирасын бөлүп, бирөөсүн Марат менен Жамиляга берет деп ойлошкон. Жамиля да ушундай болот го деп күткөн. Бирок Мараттын эне атасы квартирасын бөлгүлөрү келген жок. Ал эми Жамиля болсо алар менен чогуу жашагысы келген жок. Мына үшүнтүп чыр-чатак араздашуулар башталат. Марат Жамилянын ата энесинин үйүндө жашай баштайт. Эми Мараттын кайненеси дайыма аны жемелеп мындай деп айтчу. Сенин ата энең өзүмчүл адамдар. Алар сени жакшы көрбөйт. Биз кандай кысылып жашап жатканыбызды кантип эле алар көрбөй турсун? Жаштар дайыма бушайман болушуп, жөн жашай алышпайт. Мына ошентип турмушка болгон көз караштын ар түрдүүлүгү жалаң эле жаштар менен алардын ата энелеринин ортосундагы мамилеге таасирин тийгизбестен, эки жаштын ортосундагы мамилеге да өз таасирин тийгизет. Ошондуктан ата энелер жаштарга өзүлөрүнүн мүмкүн болгон жардамын берүү эң маанилүү. Ата энелерден көбүнчө мындай деген сөздөрдү угууга болот. Мен го аларга азыр өз жардамымды берип жатам. Ал эми алар мен картайганда жардам кылышабы, ким билсин, мындай кылуу туура эмес. Ата эне балдарына ишениши керек жана алардын көргөзгөн жардамы чын дилинен ак ниеттүү болуш керек. Ал эми жаштар жакшылыкты унутпай тургандыктарын ата энелерине ишендиргендей болушу керек. Алар бири-бирин сыйлашып, бири-бирине ишениши керек. Жаш жубайлар менен ата эненин ортосундагы мамилелердин эң маанилүү психологиялык проблемаларынын бири төмөндөгүдө. Бул качан ата эне жаш үй бүлөнүн турмушуна кийлигишкенде. Ушул жерден турмуштан алынган даанышмандыкты айта кетүүгө туура келет. Келиниңди урушкун келсе, уулуңду уруш. Күйөө балаңды урушкун келсе, кызыңды уруш. Чындыгында эле ушундай туура. Ата энелер чыдамкай болушу керек.
Эгерде эскертүү кылгысы келсе, аны оюна келе калганда эмес, ылайыктуу учуру келгенде уулу же кызы менен өзүнчө айтып сүйлөшүшү керек. Келинди же күйөө баланы түздөн түз тарбиялоо өзгөчө башка бирөөлөрдүн көзүнчө таптакыр болбойт. Дагы бир психологиялык проблема бул келин менен кайнененин ортосундагы мамилелер. Ондогон жылдар мурун келин кайненесин апа деген назик сөз менен айтчу. Бүгүнкү күндө кайненесин апа дегендер өтө эле аз. Кээ бирөөлөр таптакыр эч нерсе деп айтышпайт. Эмне үчүн кайненени мынча жаман көрүшөт? Жакшы акылман эне болуп туруп, ошол эле мезгилде каардуу кайнене болуу мүмкүнбү? Териштирип көрөлүчү. Турмуштан алынган бир нече мисал келтирейин. Ал эми сиздер кымбаттуу угармандар өзүңөр тыянак чыгаргыла. Ошентип эки тааныш сүйлөшүп жатышат. Бирөөсү экинчисине балдары жөнүндө айтып берип жатат. Кызым жакшы күйөөгө туш болду. Эмгекчил, камкор күйөө бала туш болду. Келинчеги эртең менен тура элек жатса эле, ал тура калып тамак даярдап салат. Бардыгын билет, бардыгын жасайт. Ал аял андан ары минтип улантат. Бирок уулумдун жолу болбоду. Аялы жалкоо, бой көтөрмө, эртең менен эрте турбайт. Байкуш уулум тамагын өзү ысытып ичет, кээде жумушка ачка кетет. Бул аял өзүнүн балдарын гана баалайт. Аларга гана жакшы болсо дейт. Ал эми келини жөнүндө эч кам санабайт. Же дагы бир мындай мисал. Уулу энесине айтпастан үйлөнүп алат. Буга энесинин абдан ачуусу келет. Анан ал бүт ачуусун келининен чыгарат. Келини мындай кайнене менен жашагысы келбейт да башка шаарга көчүп кетүүгө күйөөсүн мажбур кылат. 40 жыл бою келини да кайненеси да бири-бирине катышпайт. Ошол бойдон алар элдешпей калат. Бул окуядан маанилүү сабак алса болот. Келинчекти үйгө кайненесине жөнү жок жерден күнөөкөр кылбай, билгичтик менен адамча алып келиш керек. Мына дагы бир окуя. Уулу жаңы гана аскерден келди. Ал эми апасы коркуп отурат. Минтип ойлоп. Мына эми жакында экөөбүздү ажырата турган аял келет. Уулу аял алганда чын эле апасы ичи тарып, аябай ыйлайт. Уулу чыдабай аялы менен көчүп кетет. Ошондо энеси уулун чыккынчы деп күнөөлөйт. Албетте, мурунку убакта келин унчукпай чыдап, кайненесине баш ийчү. Бирок азыр заман башка. Жаштар өзүлөрүн таптакыр башкача алып жүрүшөт. Дайыма энесинин сөзү менен болуп, ага баш ийген уулу аялы менен энесинин ортосундагы чатактын себебин билүүгө, түшүнүүгө аракет кылбайт. Ал эки оттун ортосунда калгандай болот. Ушундай бир жаш күйөө минтип айткан. Өгөнүн ортосунда мен эми экиге бөлүнөйүнбү? Алардын күчү бири-бирине кетет. Мен үчүн күч да, убакыт да, жүрөк да калбай калат. Акыр аягында бул жаш үй бүлө ажырашып тынат. Ал аз келгенсип эки жаш эки бөлөк жакка көчүп кетишет. Бул жерде үй бүлө мүчөлөрүнүн бардыгы жабыр тартышты. Эгер уулу энесине кайтып келсе, анда ал энеси аны аялы менен ажыратканын унутпайт жана кечирбейт. Ал эми эгер келини жеңишке ээ болуп, күйөөсүн кайненесинен тартып кетсе, анда анын өзүнө жашоодо кыйын болот. Акылдуу эне эч качан уулуна ачыланбайт, келини менен чатакташпайт. Ал кайгысын ичинен чыгарбай, Кудайдан жаш бүлөгө жакшылык сурайт жана аларга бардык жагынан жардам кылат. Грузияда кайнене келин деген проблема болгон эмес деп айтышат. Эркек үйүнө аял алып келгенде ал мындай кылчу. Энесине ал минтип айтчу. Мына менин аялым, мен аны тандадым. Эгер сен мени сүйсөң, аны кызыңдай көр. Бирок эгер сен аны тарынсаң, анда сен менин энем эмессиң. Ал эми аялына ал мындай дейт. Мына менин энем, мен аны сүйөм. Сен да ага кызындай бол. Бирок эгер сен аны тарынсаң, сен менин аялым эмессиң. Ошентип бардыгы өз ордуна туруп калчу. Силер өзүңөр көргөндөй, бактылуу үй бүлөнүн негизи бул бардык үй бүлө мүчөлөрүнүн сүйүүсү, боорукердиги жана бири-бирин түшүнө билүүсү.
Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын окуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Азыр болсо биз сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Биз сиздер менен руханий бир туугандык деген эмне экендиги жөнүндө аңгемелешебиз. Кудайга ишенген адамдарды көбүнчө боордоштор деп аташат. Ыйык Курандан биз буларды окуйбуз. Динге ишенгендер, боордоштор, эки бир тууганды жараштырып, Кудайдан корккула, балким силерге ырайым болор. Куран 49-сүрө 10 аят. Эгер сиз динге ишенсеңиз, жана да мен динге ишенсем, анда биз дароо эле боордош болобуз. Биздин аталарыбыз башка, жада калса бир тууган да эмеспиз. Бирок бул маанилүү эмес. Биз азыр руханий боордоштук жөнүндө айтып жатабыз. Биз боордоштугубуз жана биздин рухий боордоштугубуздун негизи болгон жалгыз ошого гана ишенебиз. Ал Кудай, рухий туугандык деген эмне? Муну Ыйык Инжилден алынган окуя түшүндүрөт. Фарисейлердин арасында иудейлерди башкаруучуларынын бири Никодим деген бар болчу. Ал бир күнү кечинде Исага келип мындай дейт: "Рабби, сен Кудайдан келген устат экендигиңди билебиз. Анткени Кудай жардам бербесе, сен көрсөткөн кереметтерди эч ким жасай албайт." Исага мындай дейт: "Чынын сага айтайын, кимде ким кайрадан жаралган болсо, ошол гана Кудайдын падышалыгын көрө алат." Никодим ага айтат: "Адам карган адам кантип кайра туулсун? Ал энесинин ичине кирип кайра туулушу мүмкүн эмес да." Иса мынтип жооп берген: "Чынын сага айтайын, ким суу жана ыйык рух аркылуу кайра жаралбаса, ал Кудайдын падышалыгына бара албайт. Адам денеси денеден жаралат, ал эми рух ыйык рухтан жаралат." Инжил Иоанндын китеби 3-бап 1-6 ыр. Адам кайрадан жаралышы керек деп айткан Иса: "Силер рухту көрө албайсыңар, бирок силер адамдардын өзгөрүүлөрүнөн анын эмне кылып жаткандыгын көрсөңөр болот." Иса муну шамал менен салыштырган. Биз шамалды көрө алабызбы? Албетте жок. Бирок биз анын чындыгында бар экенин билебиз. Анткени анын эмне кылып жатканын көрөбүз. Биз атабыз менен энебиздин сүйүүсүн килограммдап же метрлеп өлчөй албайбыз. Бирок ал чындыгында бар экенин билебиз. Ошондуктан биз билген жана биз көрө алган үй бүлөлүк терминдер рухий туугандыкты сүрөттөөдө пайдаланган. Биз күнөөлүү дүйнөдө жаралдык. Биз дине туулушу менен туулдук. Кудай биздин таза рухий боордоштукка, рухий туулушубузду каалайт. Кудай биздин бардыгыбыз үчүн жалгыз жалпы рухубуз болуп эсептелет. Бир жолу Исанын энеси Мариям өзүнүн башка балдары менен Исага сүйлөшкөнү келет. Бул учурда Исанын колу бош эмес болчу. Ал элди окутуп жаткан. Кимдир бирөө ага анын энеси менен бир туугандары келгенин, аны көргүлөрү келгенин айтат. Ыйык Инжилден бул окуяны алып окуйлу. Анын тегерегинде көп эл отурган. Элдер ага мындай дешет: "Кара, сен ненең менен бир туугандарың эшикте турушат жана сени сурап жатышат." Иса аларга мындай деп жооп берет: "Менин энем, менин бир туугандарым ким?" Жана өзүн тегерете отургандарды карап: "Мына менин энем жана бир туугандарым. Анткени ким Кудайдын эркин аткарса, ошол мага бир тууган, карындаш жана эне болот." Инжил Марктын китеби 3-бап 32-35 ырлар. Иса дайыма Кудайдын эркин аткарууга негизделген рухий боордоштукка үйрөткөн. Ал элдерди руханий боордоштукка, бири-бирине жакын болууга үйрөткөн.
ошондой эле алардын атасындай жакшы көргөн, жада калса андан да көбүрөөк жакшы көргөн. Кудай аларды түшүнүүгө же сезүүгө үйрөткөн. Биздин Кудайга болгон сүйүүбүз биздин рухий бир туугандарыбызды сүйүүнү талап кылат. Ыйык жазуулар мындай деп айтышат: ким мен Кудайды сүйөм деп айтса, ал эми өз бир тууганын жек көрсө, анда ал жалганчы адам. Анткени бир тууганын көрүп туруп сүйбөсө, көрүнбөгөн Кудайды кантип сүйөт? Инжил Иоанндын 1-каты 4-бап 20-ыр. Мындай бир суроо туулат: чындап ыйык китептин жолу менен жүргөн адам барбы? Ыйык китептин принциптерин үйрөнгөн жана аны колдонгон бирөө барбы? Ооба, бар. Курандын төмөнкү аятында айтылгандай, алардын баары бирдей эмес. Кудайга ишенип, Куран кармагандар эң туруктуу адамдар. Алар Дигер, Шам, Куптанда Курандан аят сүрөлөрдү окуп, намазга жыгылгандар. Алар акырет сурагында да Аллага ишенгендер, жакшылыкты сактап, жамандыктан качкандар. Алар бири-биринен өтүп, жакшылык кылууга шашат. Алар адилет, такыбалар. Куран 3-сүрө 109-110 аяттар. Китепти колдогондордун баары эле бири-бирине окшош эмес. Кээ бирөөлөр кылымдар бою Кудайга ишенип, анын эркин аткарып келишкен. Ал эми кээ бирөөлөрү Кудайдын сөзүн жок кылууга аракет кылышкан. Бирок Кудай өзүнүн сөзүн өз берилген кызматчылары аркылуу сактап келген. Ыйык Курандан биз төмөнкүлөрдү окуп биле алабыз. Эгер сен биз асмандан түшүргөнүнө күмөн болсоң, анда аяттарды мурда оккандардан сура. Чындык Кудайдан келип жатат. Эки анжы олку-солку болбо. Куран 10-сүрө 94-аят. Ушул аятка ылайык ыйык Куран ага чейин эле болгон ыйык жазуу менен салыштырылыш керек, жеткирилиши керек. Кылымдар бою ыйык китептер аркылуу туура жолго түшүүнү каалаган адамдар болгон. Жада калса азыр дагы ыйык китептерди жолдогон, Кудайга ишенген, анын ыйык китептерине ишенген, анын периштелерине ишенген, акыркы күнгө жана ошондой эле анын күчү, адамдардын кылган иштерине таасир кылаарына ишенген адамдар бар. Кымбаттуу досум, сен алар менен бирге болгуң келеби? Сен алар менен сүйлөшүп, алар менен бирге биздин жараткан жөнүндө изилдеп билгиң келеби? Силер кандай деп ойлойсуңар? Ар бир эле динге ишенген адам рухий боордоштукка өтүш керекпи? Ушулар жөнүндө бизге кат жазып жиберсеңер, телефон чалсаңыздар, сиздердин оюңуздар биз үчүн кызык. Эгер делим мага багынып, сүйүнүп кайрылса, чын дили менен издеп мени терс жолунан кайтса, асмандан угуп мен кечирем алдыңда теңир, биз
урматтуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.